Амалдар ниетке жараша болот. Бир падыша шаарына аалымда жок кооз мечит саласы келет. Адамдар мечитимди көрүп суктанышып, мени мактап турушсун деген ниетте. Мечит курууга эч ким жардам бербесин деп өкүм чыгарат. Арадан күндөр өтүп, көз жоосун алган мечит курулуп бүтөт. Падышанын күткөнү ушул болчу. Ал дароо мечиттин дубалына ысымын оюп жаздырат. Арадан бир аз убакыт өткөн соң падыша түш көрөт. Түшүндө бир периште келип мечитке жазылган атын өчүрүп, ордуна кандайдыр бир аялдын атын жазып кетет. Чочуп ойгонгон падыша кароолун чакырып, тез барып мечитти карап кел. Анда менин атым жазылып турабы же башка атпы деп кыйкырат. Кароол мечитке келип караса, падышанын аты эле жазылып турат. Падышага келип анын атынан башка эч нерсе жок экендигин айтып, көңүлүн тынчтандырат. Эртеси түндө падыша дагы кечээки түштү көрөт. Ал вазирин чакырып түшүн жоруп берүүнү талап кылат. Бирок уйкусураган вазир эч нерсе айта албайт. Үчүнчү күнү түш дагы кайталанат. Ачууланган падыша короолдорун чакырып, мага мына ушундай аттагы аялды таап келгиле деп буйруйт. Аскерлер шаарды түрө кыдырып жүрүп, акыры колуна жок бир кемпирди таап келишет. Падыша кемпирге ачууланып, сен мечиттин салынуусуна жардам бердиң беле? Деп кыйкырат. Титиреп калтырап корккон кемпир: Жок, о улуу урматтуум. Мындай мечитти салууга жардам бергидей менин колумда эч нерсе жок. Ананда мен сиздин мечит салууга эч ким кол кабыш кылбасын деген буйругуңузду да уккан болчумун, деп жооп берет. Кемпирдин коркуп жатканын байкаган падыша үнүн акырындатып: Эгер сен чыныңды айтсаң, мен сага эч кандай жамандык кылбаймын жана сенин каалаганыңды беремин, дейт. Ошондо гана өзүнө келген кемпир мындай дейт: Мен ар дайым Аллахка кайрылып, мени да ушундай мечиттин салынуусуна шериктеш кыл деп дуа кылчумун. Бирок менин колумда жарты тыйын да болбогондуктан жардам бере албай жүрдүм. Бир күнү мечит жанынан өтүп бара жатып, мечитке жүк ташуу үчүн араба тарткан аттын туйлап жатканын көрдүм. Көрсө ал абдан суусап, бирок кыска байлангандыктан арыктагы сууга жетпей жаткан экен. Мен ары-бери чуркап кичинекей бир идиш таптым да аны менен аттын суусуна канганча суу алып бердим. Мындан башка эч нерсе кылган эмесмин. Кемпирдин сөзү падышага катуу таасир берип, сенин бул кичинекей амалың Аллахтын ыраазы кылуу үчүн болгондуктан Аллах аны кабыл кылыптыр. А менин амалым адамдарга мактануу үчүн болгондуктан Аллах аны кабыл кылбады, деп вазирин чакырып, мечитке жазылган атын өчүрүп, ордуна кемпирдин атын жаздырууга буйрук берген экен.